Талас облысының күйермандарының, демеушілерінің атынан Билим деген мырзаны ортаға чакырып коюга уруксат этиңиздер. Ели журтка Таласка болгон жакшы бир алкыш айтып белеги менен Билим мырзаны чакырам мен ортаға. Талас күйермандар, демеушілер жамаатынын атынан. Ассаламу алейкум, урматтуу Таластын тургундары, күйермандан сүйүүчүлөрү. Аллага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарга салам салаваттар болсун. Талас аке, ушу өткөрүп жаткан ынтымагыңыз дагы улана берсин демектибиз. Акын айткан экен да, балбандар бар, акын айткан экен ушундай. Ак шупкар учуп сызган жер, атагы бийик чыккан жер, чокусу бийик Таластын, чолпонбай Талас чыккан жер, бел ашу бийик Таластын, Бегалиев Талас чыккан жер деп. Ошондой эле жаңы эле урматтуу убактылар, сиздерге да терең тайзим. Биздин Кыргыз Республикасынын гимнинде айтып кеткендей, аткарылып элдин үмүт тилеги, желбиреди эркиндиктин желеги, бизге жеткен ата салкын мурасын ыйык сактап урпактарга берели дейт туугандар. Мынакей Кыргыздын кыран азаматтары биздин урпактарга, биздин ата салтыбыз таштап кеткен, биздин эңгей кулабызды өткөзүп бере турган мына биздин батырларыбыз, ушуларга биз бир кол чабып койсок дейт. Ошондой эле Талас аке, сизге да чексиз ыраазычылык билдиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен: Мекке, сен кандай ыйыксың, сен кандай бийиксиң. Бирок сага караганда бир мусулмандын аброю, жаны, каны бийик турат деген экен. Талас акенин кечеги бир интервьюларында көрүп калдым. Ушу ынтымакта болоюк, бири-бирибиздерге жаман нерселерди айтпайык, жаман нерселерди жазышпайык деп. Biz özümüzge sura berek deyt. Kırgızstan men üçün emne kıldı? Emez, men Kırgızstan üçün emne kıldım deyt. Urmattуу Kırgızstanlar, bizdin önügüşüyüz, bizdin mamlekettinin götörülüşü, bir gazdı nefke, bir baylıkka baylangan emez tuğandar. Bizdin Kırgızstan'ın götörülüşü, bizdin azamatlardın birigişi, ıntımaktуу bolsok, elhamdülillah Kırgızstan eli kötörülüyor demektiyiz. Kırgızstan'ın Mufti Hazreti Musi maksat tamamla aytып ketkendey, bir-birimizge jardam bereyik урматтуу тургундар. Кыргызстанга өзүбүздү салымыбызды кошоюк, колубуздан келгенче. Эгер салымыбызды кошо албасак, зыяныбызды кошпоюк дейт туугандар. Бири-биримизге жардам берейик, бири-биримизге жардам берейик. Бири-биримизге жардам бербесек, зыян бербейик. Бири-биримизге жакшы мамиле кылайык. Жакшы мамиле кыла албасак, кыжалат кылбайык туугандар. Бири-биримизге жакшы сөз сүйлөйүк. Ош болобу, кыргыз болобу, ысык көл болобу, бири-бирибиздин мамлекетибиз жөнүндө жакшы сөз сүйлөйүк. Эгер жакшы сөз сүйлөй албасак, хотя бы унчукпай коелук туугандар. Жана ошондой эле Талас аке, мен өзүмдүн жеке атымдан, досторумдун атынан, Таластын атынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынан, улактуу сүйүүчүлүк өкмөрчүлөрдүн атынан сизге шаарлардын эң ыйык жери Меккеге өзүбүздүн атыбыздан жана ушу күрөөчүлөрдүн атынан пайгамбарыбыз кадам баскан жерине сиз дагы бир басып келди деген тилек менен, ой менен ушу умрага 2019 жылдын аягы бүткөндө январь айында сизди умрага барып бергенге сертификатты тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Ошондой эле урматтуу туугандар, Кудай буйруса дагы улакчылардан Манаска да бир-эки өзүбүздүн бир подароктор бар эле, Кудай буйруса. Анан жанагы биздин улакчы Нуржан Карадөө, Кайман аты Карадөө келип койсоң. Жакында ушу интернет тармагынан окуп калдым. Кудай буйруса ушу Карадөө үйлөндү, Каймандын атынан айтор өзүн кечирим сурайбыз. Жана ошондой эле Манас кайда кетти, Манас? Артта тур. Мынакей Манас. Кудай буйруса дагы ушу алгачкы улакчылар көрүп, биздин жаш улакчыларга пример боло турган мына ушул эки адамдар. Кудай буйруса ушу эки адамдын башын кошуп, өзүмдүн атыман Кудай буйруса визалар бүтпөй калды. Бирок бул эки жигитке январь айында бир неделяга Дубайга эс алып келгенге саякат сертификаты алган көрсөтүлдү. Рахматтуу урматтуугандар, бир вопрос айтып калды. Тайгазан маселеси кандай болот? Казактар кандай болобу, бизди киндей болобу деп. Урматтуу туугандар, биздин ушундай улакчыларыбыз турганда, жан сал ойной турганда,
Кудай буюрса мынакей Манастыдагы Америкага чейин чакырып отур. Биздин азаматтар ушунтип ойной берсе, эртең Африка болобу, Азия болобу, арабтар болобу, биздин батырлар кандай ойносо, ошондой ойногонго туура келет Кудай буюрса иншалла. Амин. Ой, бара келди. Бул жагы Меккеге жолдомо, Дубайга эс алуу. Жаман бактылуусуңар да көп беришилер. Карагылачы, эмне деген ынтымак? Ынтымактын туу чокусу ушундай башталса, марага ашыккан машыкканыбыз ушундай иш сапарда болалы.